Чоң спорт аяктап чет өлкөдө жүргөн убактар да болуп калды. Мен Германияда өзүм аябаганда көп жүрдүм. Сиз спортчу жөн эле мындай күчкө салбаш керек, ал интеллектуалдык жактан дагы бийик болуш керек деген нерсеңиз аябай акылымда калыптыр да. Ооба, сиз аябагандай багы күрөштү аралашып жүргөндөй сүйлөп атасыз. Карачы биздин кыргыз кыздарынын жүрөгүнүн сезимталдыгын, адамгерчилигин деген сыймыктанып пайда болот экен да. Өзүнүн болгон ички ата энесинин айтпаган нерселерди айткан учурлар болот. Кыздарыңыз сиздерге туулган күнүңүзгө пранк жасады. Ооба. Кандай сезим болду агай? Айсулуу мисалы эмнеге ийгилик жаратып атат, Айсулуу менен иштеш оңой да, ал баарын сыртка чыгарат. Кыздарды тарбиялаш оорбу агай? Өзүнүн ою менен тигилерге туура түшүндүрүп берип. Жеке жашоосуна уруксат берилеби жигит менен сүйлөшүүгө? Бизде Кыргызстанда акыркы убакта ушундай болуп кетпедиби? Баары эле саясатчы да. Чын жүрөктөн жасалган, тазалык менен жасалгасы ширелишкен, чын пейилден сунулган, атайын ифтарга даярдалган дастарконубузга келиңиз. Меймандарыбызга чайханабыздан кыям, финик, суу жана нават бекер тартууланат. Чайханада Смия баарыңыздарды ооз ачарларга чакырат, ифтарларга чакырат. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин суранычыңыздар менен бүгүн дагы биз күткөн мейманыбыз бар. Мейманыбыз биздин желегибизди дүйнөгө дүңгүрөтүп жүрөт. Анан окуучулары, шакирттери дагы мына ошол желегибизди таанытууда. Ошон үчүн ыраазычылык иретинде жакшы маек кылалы деп чакырдык. Нурбек Кизабеков бүгүн биздин мейман. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын агай. Рахмат. Мен аябай ичим эзилип, монтип элжиреп жыргалап атам. Бир байкаган нерсем, Москвада ошол чогуу канча күн жүрдүк, анан аябай мага жаккан сапатыңыз, ушундай жөнөкөйлүгүңүз жакты. Бул дүйнө жүзүнө чемпион болуп аткан киши, ушундай чемпиондорду даярдап аткан киши эмнеге калыбынан жазган жок? Эми жашообузда көп кыйынчылыктарды өттүк. Өзүм дагы чоң спортто жүрүп, ошол Советтер Союзу мамлекетке чейин ошол улуттук СССРдин улуттук курама командасында дагы мүчө болуп, ошол жерде өспүрүмдөр арасында, жаштар арасында курама команданын мүчөсү болуп бир 3-4 жыл аралыгында жүрдүк. Ошол жерден дагы чоң мамлекетте ошол жерде курама команданын мүчөсү болуп жүрүү дагы өтө оор. Себеп дегенде баягы курама команданын дисциплина жагынан, жоопкерчилик жагынан аябагандай жогору болгон. Өзүңүздө элестетип көрүлө, Россия, андан дагы 15 мамлекет. Ошол жерден биз тарбия алдык, ошол жерден кыйынчылык эмне экенин көрдүк. Ошол курама командада бир 100-110 спортчу болсо, ошонун арасында бир Орто Азиядан 5-6 спортчу, 10го жетпеген спортчу. Ошол Орто Азиядан барчу, жалпы Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстанда 1-2 спортчулар. Андан кийин СССР мамлекети тарагандан кийин Кыргызстан улуттук курама командасында дагы ошол кыйын заманда баягы мамлекетте өз алдынча болгон кыйын заманга биздин тагдырыбыз туш келип калып, спорттон дагы ошол ийгилик, чоң ийгиликтер жаралбай калганын бирден бири себеби ошол биздин ошо 20 жашта ошол мамлекет тарап 2-3 жыл аралыгында мамлекет түптөлүп, кыйынчылыктар басып өткөндө биз ошол биздин дагы машыгуулар, биздин дагы ошол алда койгон максаттарыбыз үзүлтүүгө учурап калган учурлар болду.
Андан кийинки 2000-жылдары кайтадан мамлекетибиз баягы өз калыбына келип, анан чоң спорт аяктап чет өлкөдө жүргөн убактарда болуп калды. Мен Германияда өзүм аябаганда көп жүрдүм. Ишкер катары ошол жерде 1 айлап, 2 айлап, ошо Германия мамлекетинен немистерден дагы ошолордун баягы маданиятын, ошолордун баягы жоопкерчиликтүү мамиле кылганын, тактыгын ошол жерден үйрөндүм десем болот. Бүгүнкү күнү жашоодо ошону көп колдонуп келем. Сонун агай. Негизи эле ошол жөнөкөйлүк сапат болгондо дөөлөт көбүрөөк кармалат экен да. Анан кичине эле кайкая түшсөң эле оодарылып кетет экен ал нерсечи. Ошон үчүн бул данышмандык го дейм. Жөнөкөйлүктү карманган. Жөнөкөйлүк эми бизге айтып келе турган нерсе ошол кезде биздин дагы ошол тегеректеп жүргөн адамдарыбыз, машыктыруучуларыбыз, жоро жолдошторубуз, баягы адам деген өзүнө жараша баягы чөйрөгө кабыл болот экен. Биз дагы баягы ошондой бир туура чөйрөгө деп айта алам. Себеп дегенде бизди тарбиялаган СССРдин эмгек сіңірген машыктыруучусу, белгилүү машыктыруучу Жеңиш Дөңбаев деген агайыбыз бизге жалаң эле спорттон эмес, ал эми жашоодон дагы аябаганда көп тарбия берди. Адамгерчиликке, аң сезүүбүздүн жогорулашына, коомдо болгон эл менен катышуу, эл аралык деңгээлде кандай алып жүрүш керек. Ошол нерселердин баарын биз ошол агайыбыздан үйрөнүп, анан кийин өзүбүздүн турмушта колдонуп, жана сиз жогоруда айтып кеткендей, жөнөкөйлүктү мен ошол агайымдан көп үйрөндүм. Агайыбыз ошол кезде белгилүү СССРдин эмгек сіңірген машыктыруучу болгону Кыргызстанда мен билишимче бир 4-5 гана машыктыруучулар болгон. Ошонун бири биздин Жеңиш агай. Ошол агайды мен дайыма ыраазычылык билдирип жүрөм. Бүгүнгүгө чейин анан туу тутуп жүрөбүз. Ошол агайдан биз көп нерсени үйрөндүк. Кыздарыңызды карап отурсак дагы, кыздарыңыз дагы өзүңүзгө окшош да. Алар дагы ошол мындай башкача мүнөздөрү жок, зымга тарткандай зымырайып, өз ордун билип, жөнөкөйлүгүнөн жазбаган, ушундай кыздарды да тарбиялап келатырсыз да. Анан баягы сүйлөшүп отуруп калганда, сиз спортчу жөн эле мындай күчкө салбаш керек, ал интеллектуалдык жактан дагы бийик болуш керек деген нерсеңиз аябай акылымда калыптыр да. Анан ушул окуучу кыздарыңарды жеке эле спортко машыктыра бербей, көп китептерди да окутуп атканыңыз мага аябай мындай көңүлүмө аябай ушундай сиңип калды да ошол нерсе. Туура айтып кеттиңиз. Биз баягы 12 жыл мурда, башкача айтканда 2010-жылы биринчи жолу ушул аялдар күрөшү ага чейин дагы болуп келген, бирок деңгээли ушул Азиялык континентте гана чектелип, дүйнөлүк аренага чыккан бир дагы спортчу кыздарыбыз жок болгон. Анан ошол кезде Кенжебай Байгазы Бобунуч деген жогорку кеңеште депутат болуп иштеди. Будан мурунку дагы созывда, андан кийин ошол госагенттиктин жетекчиси да болуп 3-4 жыл аралыгында иштеди. Мага чейин ошол аялдар күрөшү боюнча башкы машыктыруучу болуп 1,5 жыл эмгектенип, анан ошол киши мени госагенттикке бир жетекчинин орун басары болуп дайындалып, анан ошол киши мени ошол машыктыруучу катары чакырып, ошол аялдар күрөшүн бир башка нукка чыгарсак деген баягы ниетибиз бар. Ошо сиздин колуңуздан келет. Биз болсо ар тараптуу колдоп туралык. Сиз болсо ошол баягы спецподготовка деп коет. Жалаң гана ошол күрөштүн нугун үйрөтүп, спорт жагынан тарбияласаңыз, биз калган жагын тарбиялайбыз деп ошол кезде биз жаңы система түздүк. Кайсы адамдар менен биз баягы жумуш алып барабыз, иш алып барабыз. Ошол команданы түзүп, ошол жерде бир саналуу 3-4 машыктыруучу, андан тышкары баягы федерациянын президенттери,
Ошол эле Байгазы Кенжебаев өзү жана сиз жогоруда айтып кеткен иштердин баары негизинен ошол психологиялык подготовка жагын, билим берүү жагын, тарбия жагын жана ошондой эле бул адеп ахлак баардык ошол спорттон тышкары камтыган нерселердин баарын жада калса ошол экипировка жагындагы мамлекет берген каржылагандан тышкары ошол эле биздин Байгазы Кенжебаев деген бүгүнкү күнү ага машыктыруучу, буга чейин вице-президент болуп келген. Ошо менен бирге эң жогорку биздин аялдар күрөшүнүн президенти Исаева Динара Шертаевна мына 5-6 жылдын аралыгында ошол киши аябагандай чоң колдоолорду көргөзүп, ал эми ал федерациянын президенти катары бул мотивация, кыздарыбызга жакында эле квартира батирлерди тапшырды, олимпиададан келген кыздарыбыздын үчөөнө тең мага да тапшырды. Буга чейин ошол финансылык жактан өзгөчө баягы муктаж болгон муктаждыктарды финансылык жактан ошол Динара Шертаевна чечип келет. Ал эми жана сиз айткандай адеп ахлак боюнча ошол Байгазы иш алып барат. Ошол киши Москвадан барып барган сайын ошол жерден бизге тиешелүү литератураларды алып келет. Ошол кандай китептерди окуганда ошо психологик жактан, бизнес болобу, жашоо болобу ошолордун баарын алып келип, анан кыздарыбызга таратып, андан тышкары баарлашып, жана тренингтерди өткөрүп турат. Андан тышкары ошол мелдеш учурунда, машыгуулар учурунда ошол өзүбүздүн баягы белгилүү кыздарыбыздын ар дайым жанында баягы күндүз убагында ошол баарлашып, өзүнүн насаатын айтып, ошол психологик жактан дагы баягы психологический сопровождение деп коет. Спортто баягы термин боюнча. Анан ошол психологик жактан ошол кыздарды туура алып барып, туура дайындап жүргөн ошол адам. Ал эми мен машыктыруучу катары баягы өзүмдүн деңгээлиме жараша берем. Андан жогорку ошол жогоруда айтып кеткен иштерди ошол Байгазы алып барат. Интеллектуалдык деңгээл дегенде эми психология жаатын дагы башка жактарды дагы окуй издеп аттыңар эле го. Баягы күрөш бул жөн эле күрөш эмес, бул математика, бул геометрия, ар бир расчеттордун баарын алганды билиш керек. Ким канча салмакта турат, аны кантип көтөрүп чабыш керек, анын баары эсептелинет деп айтып бердиңиз эле да. Ооба, сиз аябагандай баягы күрөштү аралашып жүргөндөй сүйлөп атасыз. Жок, мен сиз сүйлөп атканда аябай ушундай көңүлүмдө алып турду. Туура айтып кеттиңиз. Анткени биз баягы спортко келгенде эле ушул жашы өспүрүм кыздарды биз эң биринчи биздин баягы спортко, эми спорт деген биздики баягы профессионалдык түрдө олимпиадага даярдоо борбору деп аны баягы белгилеп айтып кетиш керек. Спорт деген бөлүнөт, бул баягы массалык спорт деген бар. Баягы дене тарбиянын чыңы. Ал эми биздин спорт адан айырмаланып олимпиада оюндарына даярдоо боюнча баягы борбор да. Бул өзү баягы жогорку деңгээлдеги спортчулар даярдоо болуп эсептелет. Ошол себептүү жогорку деңгээлдеги даярдоодо биз ошо спортчуларды өзүнүн баягы аң сезимин, өзүнүн ички дүйнөсүн биз албетте баягы биринчи орунга коебуз. Себеп дегенде тез ойлонуп, мектептерде жанагындай математика, прикладной деп коебуз го. Прикладной сабактарды математика, физика, геометрия ушундай сабактарды жакшы окуган. Же болбосо мектепте ошол тез ойлоно алган, тез чечим чыгара алган кыздарды биз ошол спортко келгенде баягы баарлашып, аң сезимин байкоо жүргүзүп, анан тез ойлонгон кыздарды биз ошолорду даярдап баштайбыз. Ал эми физикалык жактан бул физиканы баягы машыгуу учурунда алып келип койсо болот. Ойлоно алган өспүрүм бул ийгиликке жете алат да. Ошон үчүн талант деп айтып атпайсызбы? Талант деген баягы көп ойлойт. Айылда бир кара күч болсо эле анан кийин ошолордон чыгат деп. Жок, тескерисинче кара күчтөрдөн баягы физиканы күнүгө машыгып жасап койсо болот. Ал эми аң сезимди алып келиш бул баягы адам өзү төрөлгөндөн, же болбосо үйүнөн берген тарбиясы, бирок бул генетикалык жактан ошол өспүрүм төрөлгөндө эле ошол дээринде болуш керек. Дээринде болуш керек да.
Анан ошон үчүн биз жана чоң спортко мына жогоруда биздин ийгилик көргөзүп жаткан кыздарыбыздын баары спортчуларыбыз, ошол эле Ак Жол, ошол эле Жоламан, башка спортчуларыбыз баары ошол аң сезим менен мындай сүйлөшкөнгө келгенде булар тез чечим чыгарып, тез ойлонуп, бир эле нерсени айтканда тез кабыл алып, бир айтканда эле кабыл алат, анан тез чечим чыгара алат турган ушундай булар спортчулар да. Ой жана чоң спортко, чоң аянтка чыкканда дагы биздин кыздарыбыздын адамгерчилиги абдан жакшы көрүнөт экен да. Колун атаандашын, канчалык атаандаш болбосун, бара калып, боор тартып, бир жериң ооруп калган жокпу деп колун берип жыгылып калсачы, ушинтип мындай баягы боорукерлигин көрсөтүп атканда кадимкидей ичиң жылып, карачы биздин кыргыз кыздарынын жүрөгүнүн сезимталдыгын, адамгерчилигин деген сыймыктанып пайда болот экен да. Албетте, ал ошол нерселерди биз ошол машыгуу учурунда, мелдеш учурунда биз ошолорду даярдаганга аракет кылабыз. Бул себеп дегенде бул эң негизги спортчу өспүрүм түшүнүш керек. Бул оюн, бул спорт. Спортто ар нерсени колдоно берсе болот. Бирок эң негизги, эң жогорку ошол дүйнөлүк спортто дагы эң жогорку бул Чыңгыз агабыз айтып кеткендей күн сайын адам болуу. Адамгерчилик баарынан жогору турат. Мейли олимпийский чемпион болсун, мейли миллионер болсун, бирок адамгерчилигибиз менен биз адамбыз. Спортто дагы кандай бир ыза тартып калса дагы, кандай кыйынчылык болсо дагы, ошол атаандашы кандай нерсени жасаса дагы, бул адамгерчиликтик сапат жогору туруш керек. Биздин эң негизги баягы спортчулардан баягы койгон талабыбыз биринчиден адамгерчилик. Сон жакында эле кыздарыңыз сиздерге туулган күнүңүзгө пранк жасады. Ооба. Кандай сезим болду агай? Эми аябаганда мен үчүн алар жеңилирээк эле пранк жасап коюптур, буга чейин дагы ойлошуптур, баягы кыйыныраак аябагандай мындай. Анан мен аябагандай биз ошол күнү мен туулган күнүм болуп, анан кыздар буга чейин дагы мени аябагандай куттуктап, билектерди тапшырып келишет. Мен аябагандай өзүмдүн командама, кыздарыма ыраазычылык билдирем. Ошол чет өлкөдө жүрсө дагы мага ошол билектерин берип жүрүшет. Анан баягы Instagram аркылуу куттукташат. Ал эми бул жерде биздин курама командабыз ошол Ысык көлүндө машыгуу учуру болгон. Анан биз баягы башка жылдарда ошол жерде жашаган жерибизде баягы ошол эле кафебизде өткөрүп койгон көп учурлар болот. Себеп дегенде бул тартип биринчи орунда турат. Мен да ойлогон жокмун ошол биз машыгуу учурунда кыздарыбыз бир кафеге алып барып бир нерсе кылат деген такыр оюма келген эмес. Анан эми кыздар азыр кечки тамакты ичип бүткөндөн кийин бир торт кылып ушундай кылып коет го деп ошону мен эле ошону күтүп аткам, чынын айтканда. Анан мен үчүн аябагандай күтүлүүсүз болду. Мен эмоция алдым албетте. Өзүңүздөр да байкадыңыздар окшойт, кичине эмоцияга берилдим. Анан бул жерде кыздарымдын баары тартиптүү болсо, анан эмнеге мындай болуп кетти деген мага аябагандай мындай күтүүсүз нерсе болду да. Ошондой эле интернет баракчасында кар чабышып ойногонуңар дагы талкууга алынды да. Анан ушундай бир ынтымактуу экениңер, кайсы бир учурда тренер окуучусунан сыртка чыгып, мындай дос катары мамиле болгонуңар ишти жылытты да. Албетте бул керек. Себеп дегенде баягы биз ошол машыгуу учурунда машыгууларды үзүрлүү өткөрүш үчүн бул адамбыз да, спортчулар деле адам, булар деле ойногусу келет. Булар деле бир даамдуу тамак ичкиси келет. Булар деле бир адамдардан мейли машыктыруучу боло, жылуу сөз уккусу келет. Эми адам болгондон кийин баардык жакшы нерселерди булар дагы баягы сезгиси келет. Анан биз баягы ошол көп эле учурлар болот. Тоолорго чыгып, жайкы мезгилдерде биз ошол баягы шашлык бышырган учурларыбыз да болот, кымыз ичкен учурларыбыз болот. Анан баягы машыгуудай болуп эле машыктыруучу баягы строгий болуп жүрө берсе деле, анан бул спортчу менен тренердин ортосунда спортчунун ички дүйнөсүн биле албайсың да. Ошон үчүн
спортчунун ички дүйнөсүн, баягы адамдын ички дүйнөсүн болуш үчүн жакын, баягы адам болгон нерсесин спортчу качан өзүнүн болгон ички ата энесинин айтпаган нерселерди да айткан учурлар болот. Бирок биз эч качан аны сыртка чыгарбайбыз. Биз дайыма айтып келебиз. Биз ошол бизге айтылган сөз эч жакка чыкпайт. Бирок биз ошол спортчунун ички дүйнөсүн, ошонун ичинде эмне ойлор болуп жатканы, бул баары эле ошол спорттогу результатка такалат да. Спортчунун ички дүйнөсү качан тынч болгондо, ошонун баягы үйүндөгү проблемасы болушу мүмкүн. Же болбосо ошол эле баягы жолдоштору менен жигиттери бар, ошолор менен дагы проблема болсо дагы ошону биз туура чечкенге аракет кылып, анан эң негизги биздин максат ошол спортчу үзүрлүү, машыгуу өткөрүп, биздин улуттун, мамлекеттин койгон талабын аткаруу болуп эсептелет да. Ошол себептүү биз баягы ойноп баардык нерсени биз менен спортчулар ата энеси менен кылбаган мамилени биз менен баардык нерсени айтып сүйлөшө алышат. Анан бирден бир жана кар ойноп атканыбызда ошол баягы машыгуудан чыккандан кийин, биз машыгуудан чыгып келатканбыз. Эртең мененки машыгуудан ошол түшкү тамакка бараткан учур, анан быйыл кар аз жаабады. Анан Чолпон Атада өзүнчө деги эле мындай сейрек кар жайт да. Ошол күнү негедир Бишкекте кар жаган жок, Чолпон Атада бир 15 сантиметр кар жаады да, аябагандай сонун жаап, анан күн жакшы ачылып, анан машыгуудан келатып, анан ошол ойноп келатканбыз. Анан бир кичинекей кыздар ошону тартып чыгарыптыр. Негизи ошол кар урушуп, ойноп, анан мындай баягы анекдот айтышып, мындай учурлар көп эле болот. Бул дагы биздин баягы кыздарыбыздын ичиндеги болгон баягы дүйнөсүн билип, ошого жараса бизге иш алып барганга туура болот да. Биз ошондо ички дүйнөсүн билген адамдын туура багытта алып кетүү оңоюраак да. Тескерисинче жанагындай бир кээ бирлер болот, өзүнүн мүнөзүн айтпаган, ички сырын айтпагандар менен машыгуу өткөрүшү өтө кыйын да. Ошол Айсулуу мисалы эмнеге ийгилик жаратып атат, Айсулуу менен иштеш оңой да, ал баарын сыртка чыгарат да. Урушса да сыртка чыгарат, бетке айтат, анан көп адамдар түшүнбөй калып, ушундай болот. Мээрим болсо, ал көбүнчө мындай ичине кармайт, бирок ишенген адамдарын айтат. Ошол эле Айпери жарым жартылай мындай айтат. Ар биринин өзүнүн характери бар, бирок ошолорду дагы туура адамдарды алып келип, ошолордун өзүнүн ички сырын айткан адамдарды, же болбосо ушундайларды дагы биз алар менен да иштешебиз да. Бул кыздар менен, кыздардын мүнөзү, биз эркек болобуз, кээ бир жерде назик болобуз, кээ бир жерде капризный болобуз. Кыздарды тарбиялаш оорбагай? Өтө туура белгилеп кеттиңиз. Биз ошол өзүбүз аял заты менен иштеп жатканыбызды ар дайым сезип турушубуз керек. Аял зат менен иш алып барып атканыбыздын өзү эле биз ошол эми аял затынын психологиясын, характерин аягына чейин билиш, бул бир да адам билбейт болуш керек. Бул аял заты баягы бул табышмак нерсе да. Мен үчүн да табышмак. Мен 12 жылдан бери иштеп жүрөм. Бул нерсе аябаганда табышмак. Үй бүлөм менен дагы өзүмдүн келинчеги менен деле булар менен иштеп, анан мен салыштырып келем. Ошол себептүү бул аял заты менен иштеп жатканыбызды биз эч качан унутпашыбыз керек. Мен ар дайым машыктоочуларга да айтам. Ошол биздин түзүлгөн команданын өзү биз ошону биринчи орунга коебуз. Анткени бизде ошол эле биздин дарыгерибиз бар, Алишева Бактуур Насыровна деген, ал дагы бизге аябаганда жалаң эле медициналык жактан жардам бербейт. Ал эми бизге ошол бир конфликтный ситуация болгондо биринчи эле биз ошол Бактуур Насыровна ушундай конфликт болуп атат, бул кыз менен мындай болуп атат, подскажите, өзү орусча сүйлөйт, анан аябагандай бир 30 жылдан берки биздин белгилүү дарыгер, спорттук дарыгер Алишева Бактуур Насыровна. Ошол бизге аялдар күрөшүндө аябаганда көп жардам берет. Анткени ошол мындай аял зат менен аялдык көз караш менен карайт да ал. Ал аялдык көз караш менен карайт, анан биз суранып, биз оюбузду туура түшүндүрүп бергенде ал өзүнүн ою менен тигилерге туура түшүндүрүп берип, анан биз чечилбеген нерселерди ал көбүнесе чечип да берген учурлар болот. Бул деген командалык иш.
Бул жерде баягы жалаң эле машыктыруучу эмес, ал эми аял зат менен эркек киши менен аял киши мындай өзү ою туура келбеген учурда чечүү өтө эле кыйын да. Ошол кезде биз биздин ушундай да эжекелерибиз бар. Андан тышкары биздин келинчектерибиз да кошо иштейт. Ушак эме жанагы кайгы муңдарын угуп, анан бизге эмет ошондой нерсе, биз ансыз аял киши менен аял ошо аял күрөшү боюнча ошо аялдар менен иштеш өтө эле оор экен. Анан биз ошол көбүн эсе биз ошол үйдөгү келинчектерибиз да жумшалып барат да. Ошон үчүн баягы иштеп келаткан бирден бир сырыбыз биздин командабызда жалаң эле машыктыруучулар эмес, ал ошондой иштерди алып барган биздин жубайларыбыз бар, дарыгерлерибиз бар, жана башка да ошондой аял заттар бар. Ошону менен бирге эле биздин өзүбүздүн эң биринки президент федерациябыз Динара Шертаевна өзү ошол баары менен сүйлөшүп, ал көп нерсени чечип турат. Ошо негизинен бизде ошол аял күрөшү болгондой, бизде аял заттары дагы иш алып барган кишилер көп. Мындай кыздарыңыз бой жетип, бой тиреп турушат. Анан мындай жеке жашоосуна уруксат берилеби? Жигит менен сүйлөшүүгө, сүйүү мамилесин курууга, илактан мындай катуу мамилеби? Аябагандай туура суроо. Албетте биз аны эч качан тоскоолдук кылбайбыз, бирок ошону менен бирге эле биз ошол жана жогоруда айтып кеткендей, ошо кыздарыбыздын да ким менен мамиле болуп жүрөт. Тескерисинче биз ошол эле кыздарыбыз жүргөн ошол ким менен мамиле кылып жүрсө, ошол киши менен биз мамиле кылып, кандай адам, ошол менен да биз иш алып барабыз. Анткени ошол адам менен да сүйлөшүп, өзүнүн кулк мүнөзүн, анткени бул жерде баягы негизинен тартип, негизинен күн сайын режим, 24 саатты кандай пайдаланыш керек, бир жуманы кандай пайдаланыш керек, чоң мелдештерге даярдануу учурлары болот, дем алган учурлар болот. Ошонун баары бул жерде баягы математикалык түрдө баардык саат мүнөтү эсептелген. Качан спортчу ошону баягы чегинен чыгып баштаганда, албетте баягы өзүнүн баягы спорттук формасынан чыгып, мелдештерге барганда кыйынчылык жаратат. Ошол себептүү алардын дагы ошол ким менен жүрөт, кандай жүрөт, анткени бирөөнү жакшы көрүп калса, албетте оюнан чыкпайт. Эгерде биз ошону тоскоол болсок, кайтадан барбас. Эмне деп коет, орустар запретный плод сладок деп коет го. Ошондой нерсе да, тескерисинче биз ошону кайрадан баягы благоприятный нерсеге, бирок закон ченемдүү түрдө чек коюлуш керек. Ошонун нормасы болуш керек. Убактысы, ченемдүү убакты болуш керек. Ченемдүү закондору, албетте ошону менен баягы жогоруда айтып кеткен эжелерибиз, башка ошо психолог жактан алып барган ишкерлер, өзүбүз барып биригип, ошондой маселелерди чогуу карап, анан баягы спортчуга ошондой баягы айтып, ошол жигиттерин айтып, туура мындай багыт берүүгө аракет кылабыз. Күйөөгө тийгиси келип калса уруксат бере бересиңерби, же олимпиадага катышып ийгилик жаратып коюп анан бошоно бергиле дейсизби? Жок, күйөөгө тийген эми биздин баягы бул түшүнүш керек, бул спортчуларга биздин мамлекеттин каражаты өтө көп сарпталган. Себеп дегенде бул спортту деги өзү эле спортчулар жөнүндө сөз жүрүп атат, бирок анын аркасында финансылык каражат жатат. Финансылык каражат деген ар бир спортчуга кеминде бир, мисалы ошол Айсулууга мен айталам, 1 миллионго жакын баягы америкалык доллар кетиши мүмкүн. Ошол Айпер эмеге ошол спортко келгенден баштап эсептеген чыгашасы бир 600-700 миң долларга кетиши мүмкүн. Бул деген кыргызстандык жарандардын баягы төлөгөн налогу да. Ошодон баягы туура түшүнүш керек да. Спортчуларга биз туура түшүндүрүп беребиз. Биз мындай ой келди, бир иш алып барганга укугубуз жок. Себеп дегенде бул ар бир жоопкерчилик, ар бир силерге кеткен тыйын
Бул биздин кыргызстандык жарандардын түшкөн налогу. Эң биринчи спортчу ошону түшүнүш керек. Мамлекеттен кеткен каражаты бизге да машык турчу. Качан биз ошону туура түшүнөбүз, биз ошого жоопкерчилик мамиле кылышыбыз керек. Ошол себептүү биз баягы точечный деп коебуз, кыздарыбыздын баягы спортко жогорку баскычка жарата турган гана спортчуларга биз ошол сарптоого аракет кылабыз да. Өзүбүздүн баягы мамлекетибиздин акчасы текке кетип калбасын. Ошону булар кандайдыр бир жерде акталып кетсин деген ниетте. Эң негизги максат ошол. Анан спортчулар ошону туура кабыл алып, кээ бир чыга албай калган спортчуларды биз кетирген убактар болот. Анткени жогорку ийгиликти жарата албаган спортчуларга ошол эле каражатты биз баягы сарптасак, бул текке кеткен каражат болуп калат да. Ушундайлар учурлар болот. Аны болсо ар бир спортчу, ар бир машыктыруучу сезе билиш керек да. Мындай кээ эле кечке элечи агай. Эртең менен мынча да тур, мынча мүнөт машык, анан муну кыл, тигини кыл деген нерседен адам чарчайт да. Ооба. Депрессия болот. Мисал үчүн бу 3 кызыңар жана тиги жигиттериңер дүйнөнү багындырып атат, элдин көзүндө түм эле укмуш идеал болуп туруп калды да. Алардан бир оройлукту мындай көтөрө албайт, алар кечире албайт дегеним да. Алардын бир кичинекей жаңылыштыгын эл кечире албайт. Алар тим эле укмуш идеал, ошол идеалдуулукту, ошол сулуулукту бузбаш үчүн булар дайыма мындай напряженно туруш керек болот да. Бул деген ошончалык оор жүк да, агай. Албетте оор жүк. Билесиздер, буга чейин дагы ошол эле Канат Бегалиев жөнүндө да кандай эме болуп кетти. Бир аз кичине бир туура эмес сөз айтып коюп, кандай резонанс болуп кетти. Себеп дегенде булар сезе билиш керек. Бул эл деген эл. Башка эл биз айтып койсок эчтеке деле билбейт. Ал эме ошол эл тутуп жүргөн адамдар аябагандай баягы мындай ошол жагынан мындай этият болуш керек да. Биз айыр дайым кыздарыбызга айтабыз, бирок бул мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт деген бар. Биз баарыбыз Кудайдын пендесибиз. Албетте адам жаңылат. Адам ошол эйфорияда, жол болсо сиз айтып кеткен адам бир калыпта жүрө албайт. Аны биз сезип билиш керек. Биз ошол нерсени дагы баягы чоң олимпиада өтпөдү, чоң мелдештерден да биз кыздарыбызга уруксат беребиз. Мына бир ай сен машыгуулардын ичине азайтып, өзүң менен алектен, баш аягыңды жыйна, кийим ал, досторуң менен, үй бүлөң менен, өзүңө жаккан адамдар менен жүр. Чет өлкөгө барып келген учурлар болот. Ансыз баягы бир эле ушундайда жүрө берсе, анда мыкты спортчу боло албайт. Албетте ошол эле бир жуманын аралыгын алсак, 5-6 күн машыгуудан кийин албетте биз 6-күн түштөн кийин базар күнү булар өзүнө каалаган баягы дем алуучулар болот. Бир жоро жолдоштору менен, бир үй бүлөсү менен бир кафеге же бир жака барган укуктар болот. Албетте ансыз анда адам деме баягы кызылып, мен дагы өзүм дагы ошондой баягы 7 күн деп коет эмеспи? 7 күндү эмнеге баягы ученыйлар баягы окумуштуулар 5 күн иштеш керек, 2 күн дем алыш керек. Мисалы мен Германияда көп жүрөм. Алар 5 күн иштейт, 2 күн дем алат. Анткени дем албаса, кийинки жумага, кийинки аптага келгенде булар ишкерлүүлүгү начарлайт. Адам дем ала албаса, эртең ишкерлүүлүгү начарлайт. Ал деген ошол эле экономикага кайра таасирин тийгизет. Өзгөчө Европа, Япония мамлекетинде ошол аябагандай тактык 7 күн жакшы иштейсиң, 2 күн дем аласың. Ошол нерсенин негизинде булар өнүгөт да. Ал эми бизди Кыргызстанда болсо, биз аны мен жакында үйрөнүп келатабыз, бирок биздики кандай? Воскресенье күнү биздики той башталат. Анан тигин таштайт, анан дем ала албай, эс ала албай калат. Жол болсо бир тойго барышат, Таласка же Нарынга бир жака барышат да чарчап келишет. Анан карасаң, биринчи 2 күн жумушка чыкпайт да.
Биз ошону үйрөнө албай келатабыз. Ал эми бизде спортто мынакей жаңыкында 8 март болбоду. 8 мартта биздин кыздар машыгуу өткөрдү. Бизде жаңы жыл, туулган күн деген болбойт, бул деген профессионал спортто андай жок. Ошо менен бирге эле ошол туулган күн, майрам күндөрүндө биз бир машыгуу өткөрүп, түштөн кийин өздөрү баягы үй бүлөсү менен, достору менен баягы эс алууга уруксат беребиз. Ансыз дагы болбойт. Булар дагы адам, булар дагы убагында эс алып, көңүлүн ачпаса, үзүрлүү машыга албайт, ийгилик жарата албайт. Агай бул машыгып, антиминтип, бул коллеяга көнүп калат да. Анан деген бул баары спорттун өмүрү бүткөндөн кийин, анан алар кандай жол менен кайсы жаңы баракты ачат, эмне болуп иштешет булар? Туура суроо берип кеттиңиз. Биз буга чейин дагы ошол жалаң эле ийгилик жаратып аткан спортчулар эмес, тескерисинче ошол ийгиликке жетишпей калган бир жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында ийгилик жаратып келип, анан жогорку тепкичке жеткенге мүмкүнчүлүгү жаралбай калган кыздарыбызды дагы биз бүгүнкү күндө четке калтырып кетпей, ошолорго да кандайдыр бир шарттарды түзүп келебиз. Алардын өзүнүн баягы өзүнүн шыгына жараша. Кээ бирлери баягы чет өлкөгө кетип калган кыздарыбыз көп. Ошол эле Америкада, ошол эле Европа мамлекеттеринде, андан тышкары бул Кыргызстанда калган спортчулардын кээ бирлери машыктыруучу болуп иштеп келатат. Эми биз ошол биздин негизги койгон максатыбыз баягы спорттон бүткөндөн кийин булар талаада калып калбасын деген ниетте биз ошо кайтадан ошол багыт беребиз, колдой турган жерден колдойбуз. Ошентип иштерди алып барып келебиз. Ал эми ошол эле жогорку тепкич жараткан кыздарыбыз ошондой убакытта келе атат кээ бирлеринен. Ошол менен бирге биз ошол жана спортто жүргөн убакта өзүнүн социалдык тармагын толук кандуу түптөп алышына биз ошол нерсени коебуз. Ошол эле Айсудуу, ошол эле Айпери, ошол эле Мээрим, ошолар спортто жүргөндө өзүнүн үйү, өзүнүн баягы финансылык каражаты, андан тышкары ошол спорт менен бирге спорт бүткөндөн кийин ошолар кайсы иш менен алектене алат, ошол жагынан да биз өзүбүздүн баягы билген ойлорубузду айтып, ошол жагынан да көп сүйлөшөбүз. Андан тышкары ошо федерация тарабынан, өкмөт тарабынан да колдоолор болот деп ойлойм. Анткени чоң спортчу бул көп нерсе ошо машыгууларга өткөрүп, анан билим жагынан дагы үзгүлтүк учурап калат да. Ошол себептүү булар көбү ошо спортто калган учурлар көп болот. Ал эми ошол чоң спортто жүргөн убакта эми көрдүңүздөр, мотивация жагынан көп эле каражаттар берилип атат, Кудайга шүгүр. Айсулууга, Мээримге, Мээрим жаш болсо деле ошо 22 жашында федерация тарабынан батир берилди, андан башка бир ишкерлер тарабынан батир алды, өкмөт тарабынан акчалай сыйлык, унаа алды, андан тышкары көптөгөн баягы колдоп жүргөн ишкерлер ошондой тапкан, ошол мотивация берген, ошондой материалдык жактан ошолорду дагы туура пайдаланууну биз ар дайым буларга айтып келебиз. Ошону да текке кетире албай, анткени социалдык вопрос, социалдык жактан булар кийин спорт учурунда ошолордун баарын түптөп алгандан кийин эми үй жайлуу каражат болсо ошону да туура пайдаланганга. Туура. Ошол жагынан дагы биздин ошол командабыз иштейт. Федерация өкүлдөрү иштейт, ошол эле президент федерациялар иштейт. Ошол жактарды дагы биз бүгүнкү күнү көңүлгө алып келебиз. Ал эми кийин чоң ийгилик жаратпаган кыздарыбызды дагы ошол көбүн эсе ошол бүгүн Америкада жүрүшөт, Европа мамлекетте жүрөт, өздөрүнүн оокаттарын кылып, алар менен да биз мындай интернет аркылуу кабарлашып баарлашып турабыз. Сон жеңип чет өлкөдөн келгенден кийин аларга ушундай белектер байма-бай берилип, алардын аты чыккан сайын ичимде аябай кыжалат боло берем да, Нурбек агайды качан белгилейт, Нурбек агайга качан муна берет деши. Бул
ойлойм да эми кыздар өзүнөн өзү эле болуп кеткен жок, артында турган саяпкерлери күчтүү болгон үчүн алар бүлүк болуп алдыга озуп чыгып атат. Анан силерге деле жетишерлик деңгээлде көңүл бурулуп турабы? Кур калбайсыңарбы көңүл? Эми Олимпиада оюндарынан кийин албетте мен ыраазычылык билдирип кетем. Ошол эле биздин президенти Садыр Жапаров ошол акчалай сыйлык, ал эми ошол жерде белгиленген баягы премиальный деп коебуз, белгиленген өзүнүн финансылык каражаттары бар. Ошолорду тапшырды. Андан тышкары биздин баягы күрөш федерация тарабынан ошол Исаева Динара Шертаевна аялдар күрөшүнүн президенти бир бөлмөлүү батир тапшырды. Кудайга шүгүр, эми мен баягы өзүмдүн ниетим бул машыктыруучу болуп келгенде деле өзүм баягы үй жайым бар болчу, кылган иштерим бар болчу. Анан мен машыктыруучу болуп келгенде дагы мен ошол социалдык жактарымды кичине түптөп, үй бүлөм, бала чакам бир мындай жетиштүү деңгээлде каржыланып тура турган бир мындай мени колдоп жүргөн ушул агаларым бар, досторум бар. Ошолор мени баягы алып келгенде айтпадымбы жогоруда. Силер иштеп берсеңер биз ар тараптуу колдоп туралык. Бул улуттун намысы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп мени алып келишкен. Себеп дегенде азыр ошол жогорку баскычка жеткире турган баягы адистер өтө эле аз. Анан ошону сезип билип, ошол иштер 12 жылдан бери аркалап келет. Менин ошол агаларым, досторум да колдоп келет. Ар тараптуу. Эми ал мамлекеттин бергени аз, анан башкасы мындай берди, мен алга деле мындай мага бербей жатат, же болбосо мага жетпейт. Мен өзүмдүн негизги максатым, ички дүйнөм ошол мага ишенип берген, бул Алла Тааланын мага берген миссиясы, мен аткарып аткан миссиям бул жөн эле келген жок да. Ошол себептен мен ар дайым ойлойм, бул Алла Тааладан, Кудайдан келип аткан, бул менин миссиям окшойт да. Улутка жасап аткан. Мен ошондой сезип билем. Эч качан баягы материалдык жактан, эгерде мага көп эле мамлекеттен чакыруулар түшөт. Эгерде мен материалдык жактан кызыктар болсом, көп мамлекеттерден чакыруулар түшөт, жакшы шарттар менен, үй бүлөсү менен. Кетип калсам деле мен жакшы баягы маяна менен ушундай шарттарга мага сунуштап келишет. Эми биз деген кыргыз улутпуз. Улут болгондон кийин баары келип финансылык каражатка такалбайт. Адам мен үчүн үй бүлөмө, бала чакама, өзүмө жетиштүү каражат болсо, баары жетишип турса, мага эң негизгиси ошол. Ал эми мага коюлган миссия ошол Олимпиада оюндарынан койгон максатым ошо алтын медалга жетиш. Мен ички сезимим ошону мен көксөп келем. Токиодо бир аз жетпей калдык. Бирок ошол Парижге кайтадан эле ошол Каныбек агабыз алтын медаль жараткандан кийин бир да кыргыз мамлекетибизде ошо 40 жылдан ашты алтын медаль келе элек. Күмүш медалдар көп келип атат. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Бирок ошол Каныбек байкебизди жолдоп бир дагы бир 40 жылдабы, 42 жылдабы ошол бир кыргыздардан дагы бир ошол алтын медаль болсо деген үмүтүбүз, ошону тилегибиз. Ошону аркалап иш алып барабыз. Парижден алтын алдыңар дейли дагы. Анан агай кайдагы мындай мен ушул жака жетем деген патологуңар кайсы болот кийинкиси? Жок, мен кыздарымдын потенциалын карап атам. Айсулуу мынакей 3 олимпиадага катышты. Себеп дегенде Айсулуу бул аялдар күрөшүнүн ошол өсүшүнө аркы чапкан кыз. Дайыма айтып келебиз, жол баштаган эң негизги ошол ишенич алып келип жол баштаган аябагандай кыйын да. Анын аркасында келаткандар аябагандай жеңил деп айта албайм, бирок жеңилирээк. Себеп дегенде алдында как локомотив катары бул ишенич жаратып, Айсулуу эже албады, биз деле алабыз деп келаткан кыздар. Айсулуу эже дүйнөлүк чемпионат болду, биз деле болобуз деп мээрим болуп койду. Айпердин өзүңүздөр көрдүңүздөр, Норвегияда буга чейин биз коло медаль Айсулуу алганда аябагандай сүйүнгөнбүз. Айсулуу да сүйүнүп элеси бар. Айпер тескерисинче ыйлады да. Бул дагы мындай баягы бурда биз буга чейин
коло медаль алсак сүйүнүп жүрсөк, анан бул жерде Айпери болсо мен коло медаль алып калдым, алтын албай калдым да ыйлаганы ошол кийинки баягы Сербияга барып 23 жашка чейин алтын алып келем мен агай деп барып болбой мен эс алууга кетем десем болуп агай Сербияга баралычы мен эме ичим бук болуп атат деп анан бунун нерсебиз баягы биздин алдыга улам өсүп турганды белгилеп турат. Ал эми ошол эле Мээрим, ошол эле Айпери, анын аркасында дагы кыздар келатат. Айсулуу мына Олимпиада Кудай буйрса Парижден жакшы ийгилик жаратса, ал дагы өзүнүн баягы спорттук карьерасын токтотуп, тескерисинче может биздин федерацияда болобу, же болбосо эл аралык федерация болобу, же болбосо машыктыруучу болобу, биз андан кийинки баягы мамлекетке, элге жасай турган кызматы бар алдыда. Анда биз талап кылып келебиз. Ал эми кийинки кыздарыбыз биз баягы бир эле алтын менен токтоп калабыз деген ниетибиз эмес. Ал неске ошол кыздарыбыз бир нече дагы андан келаткан кыздарыбыз ошого бир жол ачабы деген нерсе. Алтын алып, Каныбек байкеде 40 жыл алтын алып кайра токтоп калабыз эмес. Ошону бир улантуу да. Ар бир олимпиадада алып кетсе, биздин жаңы эле аялдар күрөшү эмес, ошол эркектерибиз эркин күрөш боюнча, грек-рим күрөш боюнча, башка спорттун түрлөрү боюнча ошого бир түрткү берип, ошол бир намыстуу колдонуп, ишенич жаратып, анан көбүрөөк ошо спортто баягы мамлекетибиздин аты чыгып, улут катары дагы түптөлгөнүбүзгө баягы жагы көмөк болот деген нерсе да. Спорт десе илгери эмнегедир дайыма криминалдуулук менен байланыштырып, ошол нерсе мээбизге сиңип калган да. Азыр болсо силер спорт десе бул өнүккөн, билими жактан дагы, адамгерчилик жактан дагы, бардык жактан бийик болгон адам гана дүйнөлүк спортто жеңе алат деген нерсени себеп кылып атат окшойсуз да. Ооба, туура айтып кеттиңиз. Себеп дегенде ошол жогоруда айтып кетпедимби? Ошол СССР мамлекети тарап кеткенде ошол аябай белгилүү спортчуларыбыз бар эле. Ошол спортчуларыбыз талаада калып, же спорттон кийин баягы стипендия төлөнбөй калды. Спортчуларыбыз баягы стипендия алып, баягы социалдык жактан колдоо көргөзүп жүргөн спортчулар талаада калып, ошол эле учурда баягы башка жолдо жүргөндөр ошону колдонуп кетти да. Анан баягы спортчу физикалык жактан даяр. Анан каяка барат? Аларды баягы өздөрү да түшүнгөн жок спортчулар. Аларды бул жакка барабыз, анан жанагындай көп жаман жолго түшүп кеткенде ошол жерде баягы спортчулар билим жагынан да азыраак болуп, ошондой башка жолго түшүп кеткен учурлар аябаганда көп болду. Ал деген ошол өзүбүздүн мамлекетте болуп жаткан экономикалык, социалдык жана башка ошол проблемалардын негизинде келип чыккан нерсе да. Кайтадан ошол мамлекетибиз түстөлгөндө биз ошол спорттагы экономикага түстөн-түз байланышы бар. Азыр деле көрүп атпайсызбы, тиги Украина менен Россияда кандай болуп атат, ошол эле биздин спортко да залакасы тийип атат. Мына жакында эле Европа чемпионаты өттү, күрөштүн түрлөрү боюнча. Ошол жерге Украина мамлекети, Россия мамлекети, Белоруссия мамлекеттери барган жок да. Жанагы экономический санкция болуп атат, политический санкциялар болуп атат. Ошонун баары келип, ушундай жагдайлар албетте спортко таасирин тийгизбей койбойт. Ошол убакта биздин мамлекетибиз жаңы бутуна туруп келаткан кезде ошондой учурлар көп болду. Андан кийинки баягы потерянный поколение деп коебуз. Ошол убакта баягы ата-энелери аргаш жакта окат кылабыз деп балдар каралбай калган учурлар көп. Ошол балдарыбыз тарбия албай, үйдөн билим албай, тарбия албай калган балдарыбыз да жаман жолго түшүп кеткендер болот. Эми азыр бул баягы улам муун менен жаңыланып келатат. Кудай буйрса кийинки жакынкы муундарыбыз будан да күчтүү, будан да аң сезимдүү муундар келатат деп мен кескестеп өзүм баягы байкап жүрөм. Чет өлкөдө биздин канча жаштарыбыз мындай илгери кара жумушта иштесе, азыр болсо көп мындай чоң фирмаларда, же болбосо мындай бир аң сезимдүү жигиттерибиз көп болуп, ошол эле Москвага жакында чогуу барып келдик. Бурда баягы жалаң гана кара жумуш эсе мына көрүп мен да сүйүндүм.
өздөрүнчө ошону дүкөндөрдү ачкан, фирма ачкан, кафелерди ачып алгандар, иш карып жүргөндөр мага аябаганда бир чети баягы өзүм ичим жылып калды да. Биз эми кыргыз улутубуз баягы аябагандай баягы тез бир нерсени үйрөнө алабыз, тез ойлоно алып бир нерсени тез кабыл алабыз да. Мейли техника болобу, даже ошол жада калса тилди тез үйрөнөбүз да. Бизде баягы Орус, Россияда дайыма биз кыргыздарга жакшы мамиле кылганы биз ошол эле Өзбекстан, Тажикстанга караганда биздин тили кыргыздар баары орусча билишет. Чет өлкөдө Америка барсаң деле баары америка сүйлөшөт, англисче сүйлөшөт да. Анан баягы мен ошону байкап жүрөм. Жарандарыбыз тез мына Турцияга барсак деле түркчө сүйлөп эле, мына жакын деле Стамбулга барсак ошол жерде рахмат айтып коем. Ошол жерде институтта, башка ошол фирмаларда көп мындай чоң фирмада иштеген биздин агаларыбыз, сиңдилерибиз бар экен. Ошолор бизди чайга чакырышты да. Баягы кара жумушта эмес, ошол университеттерде мугалим сабак бергендер, жанагындай бир чоң фирмаларда ошондой иш алып баргандар келип бизге чай беришти. Анан ошол жагынан да биз баягы ичибиз жылып калып атат да келгенде. Агай, бу жүзү көрүнгөндөрдүн баары элечи саясатка эле жанталаша берет го. Сиз да саясатка сүйрөгөндөр болдубу? Албетте саясатка баарын эле баягы партияга кирип эле саясатка келе калуу. Мынакей ошол Айсулууну канча сүйрөйт, ар бир выбор болгондо Айсулууну башка жака кетиргенге туура келип атат. Саясатчылар эми өзүнүн ишин жасайт да, алар баягы саясатка алып келип өзүнүн ишин жасайын аракет кылат, бирок биз ошол жактан дагы саясатка аралашпаганга аракет кылабыз. Себеп дегенде биз өзүбүз спортто жүргөндөн кийин өзүбүздүн баягы ишибиз башка. Саясат дегенде саясатчы жасаш керек. Бизде Кыргызстанда акыркы убакта ушундай болуп кетпеди? Баары эле саясатчы да. Саясатты жүргүзгөн киши алып барыш керек, спортту билген киши алып барыш керек, медицина тармагы, билимди билим тармагы. Ошол жанагы Европа, Германияда баягы окууну бүтөт эмеспи? Анан жогорку окуу жайга баргандан кийин ал жакта бир эле баягы кесип берилет да, мисалы инженер, строитель, же болбосо жана жаза калса строительдер жана кафель койгону башка жумуш жасабайт. Только кафель коет. Электромонтаж, только электромонтаж кылат. Ушундай нерселер анан ошон үчүн мамлекет өнүгөттү, анан башка жака жумушка албайт. Ошол кесип менен гана иш алып барылат. Бизде Совет мамлекетинде ошондой болгон. Мугалим эч качан башка жака бара албайт. Же болбосо мен спортчу болуп, биз милицияга гана иштей алчубуз. Же болбосо спорт менен алек болчубуз. Ал эми азыркы биздин Кыргызстанда баягы 30 жылдын ичинде биздики баары эле политик болуп кетпедиби? Политиканы билгени да бар, билбегени да бар. Ошонун баары биздин жылдан жылга өзүбүздүн мындай жогорку кесипкөй өзүбүздүн баягы граждандарыбыз жок болуп баратат. Көбү чет жака чыгып кетип атат. Ал эми биздин өзүбүздүн эле спортду карасак, мен 52-ге чыктым. Арка жагымдан мындай арка жагымдан бирөөнү сүйрөйүн десем, ошо балдарыбыздын, жаштарыбыздын баары эле ошол бир күнү спортто, экинчи күнү башка бизнесте, үчүнчү күнү чет өлкөгө чыгып кетип атат. Анан бүгүн дагы биз ойлонуп, кайсыл жаштарды биз аркабыздан тарбиялайбыз деген дагы ушундай бир суроолор ушундай болуп келатат да. Анан кээ бир жаштарыбызды алып келебиз, даярданганга аракет кылабыз. Анан ошондой эле башка тармактарда да ушундай баары эле политика десе эле политика эмес. Ар бир кесипти билген адам өзүнүн кайсыл кесипти жакшы өздөштүрсө, ошо жакта иштеген оң да. Себеп дегенде машыктыруучу бол, мейли малчы болсо деле, малды жакшы баккан киши малды өстүрөт. Көп эле тоого барып сарай салып алып мал багабыз деп, азыр тоолордун баарын карасаңыз сарай салынып кеткен. Иштеген киши жок. Ойлошот, малды киргизип койсо эле мал чоңой берет экен дегендейчи. Агай, өзүңүздүнчү бу спорт эгер болбосо жашооңузда сиз эмнеге шыктуусуз жана кайсы тарапта болмоксуз? Кайсы кесиптин ээси болмоксуз?
Мен өзүм техникага көп жакыныраакмын. Ошол кичинекей кезимен эле бул мен ошол жанагы велосипедтерди оңдоп, машина оңдоп, анан техникага жакыныраакмын да. Анан ошол машыктыруучу болгондон кийин дагы мен ошол Германияда техника боюнча иш алып барып, анан ошол жанагы өндүрүш тарабында дагы иштедим да. Өндүрүштү дагы кичине алдыга жылдырып, өндүрүш жакта дагы көп иш алып баргам. Бүгүнгүгө чейин да алып барып келем. Анан өзүмдө ошол техникалык жанагы жактарга өзүмдүн шыгым бар. Анан мен ошо спортко келгенче баягы машыктыруу катары мен 2006 жылдан 2008 жылга чейин эркин күрөш боюнча мен ошол тренер катары баягы чакырып, анан 2 жыл ошол жаштар арасында Кыргызстан улуттук курама командасын эркин күрөш боюнча жетектеп келгем. Анан 2 жыл убагында мен ошол перспективаны көрүп, ошол жерде команданы баягы иштеп, иш алып барып аткан команда мага кичине туура эмес болуп калды. Себеп дегенде башка машыктыруучулар иш алып барып, анан ошол жеке эле ошол иш алып барган нерсеси кичине жакпай калып, мен кетип калгам да. Анан кийин ошол 2010 жылы жана жогоруда айтып кетпедим, мен ошол өндүрүш тарабында иш алып барып, жакшы өздөштүрүп, өзүм генералдык директор болуп ошо иш алып барып келдим көп жылдан бери. Анан ошол жактан баягы эми спортто мени кесипкөй катары ошол мени жана жогоруда айтып кеткен ошол Байгазы Кенжебаев деген ошол илгертеден байкап, спортты өстүрөлү деп мени аябагындай баягы тартты да. Тартып келип, ушу колуңардан келет мынтип, ушу ишти алып баралык, сиз келет деп агачан. Анан ошол киши алып келип, негедир кайра спорт менен кетип калганын бирден бир себеби ошол. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздердин суранычыңыздар менен жана биздин дагы чоң каалообуз менен сонун маек куруу болду. Жакты деп ойлойбуз. Комментарийде ой пикириңизди күтөбүз жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.